Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналымдан көргөнүмөн кубанычтамын. Бүгүнкү биз сүйлөй турган темабыз бул деген эки форум өттү. ПМФ өттү, бул Санкт-Петербург экономикалык форуму өттү. Андан кийин дагы кошумча кээ бир мындай Орусиянын өзүнүн баягы коопсуздугу боюнча форум өттү. Андан кийин Швейцариядагы форумга карата мындай өткөрүлгөн болду. Орусиядагы ПМФтен кандай маалымат келди? ПМФ аналитиктердин айтуусу боюнча ток көтөр жерин алсак, Орусияда ошол мурунку приватизация кандай гана катачылык менен өткөзүлбөсө, ошол катачылыктарды кетирген ишкерлердин мүлктөрү мамлекеттин карамагына алынат деп айтылды. Демек бул деген Орусиянын олигархтары эгерде өз ыктыяры менен баягы согуш маселелерине жооп берүүчүдөй иш аракеттерди кылбаса, өкмөткө карата, ошол өкмөт алардын байлыгын тартып алат жана мамлекеттин карамагына өткөрүп иштетет. Ушундай экен. Бул бир сигнал. Экинчи сигнал баягы ошол Орусияда өткөн коопсуздук боюнча кеңешмеде негизи тактикалык ядердик куралды колдонуу боюнча сөз айтылды жана аналитиктердин ар кайсы серепчилердин айтуусу боюнча эми Орусия тоталдык мобилизацияны өткөрмөй болду. Бул мобилизация өтөт. Ал мобилизациянын аркасы менен бүгүнкү күнү азыр биздин баягы Кыргызстандан кеткен орус жарандыгын алган жана убактылуу түрдө Орусия жергесинде иш аракеттерди алып барган мигранттарыбыз кооптуу абалда. Анткени аларды түшүнүгүм боюнча ушул негизи кызматка, аскерий кызматка тарта тургандай болду. Ошон үчүн кооптуу маал, сак болгула. Урматтуу мигранттар жана ошол мүмкүнчүлүк болсо ошол башка жерлерде иштеп, Кыргызстанга кайрылып, бияктан ишкерликти жасап, Кыргызстандын экономикасын өнүктүргүлө, өзүңүздөрдүн тагдырыңыздарды кургула, бактылуу бай болгула. Бирок ушундай кооптуу нерселерден алыс болгула. Бул дагы бир ушундай маалымат. Дагы кошумча алганда Орусиянын каналдары ар кандай маалымат берди, бирок Орусиянын каналдарын албайлы, Украинанын каналдарын алсак, аякта тим эле ошол жерде Шольц ушул бир алгачкы жолу Орусияга каршы күч колдонуп, аларды жеңиш керек деген сөз айтты да. Ян Столтенберг, бул НАТОнун башчысы, алгачкы жолу ушул Орусияга каршы тактикалык ядердик куралды калыбына келтиребиз. Эгерде Орусия Европа тарабында 2000 тактикалык баягы өзөктүк жардыруу баштарды, боеголовкаларды ээ болсо, биз да ошол санга да жеткиребиз деген айткандай болду. Анын айтуусун боюнча, ошол Евробиримдик акырындап НАТОнун ядролук куралдык запастарын кайра расконсервация кылып, кайра баягы сакталып жаткан жерлеринен чыгарып, кайра ишке киргизишет, дагы тактикалык ядролук согушка даяр кылышат да. Эми бул деген Орусия 2014-жылдан бери дүйнөнүн баарын радиоактивдүү гүлгө айлантабыз, сапырабыз, Европа, Американы сапырабыз деп айтып келатты эле. Ошондон бери тигилер Европа, Америка унчукпай чыдап отурушту эле. Азыр болсо алгачкы жолу көңүл бурушту дагы чараларды көрө башташты. Бул деген эмнени билдирет? Мындай чындыкты айтса, бул деген чын эле Евробиримдик жана НАТО катуу киришти деп айтууга болот. Катуу киришти. Ядролук согушка жакын калдык. Анткени булар деген жөнөкөй сөз айтып коюп эле Орусияда коркутуп отура беришпейт. Булар деген сөз айтса, ал сөз демек буйруктардын аркасы менен болду. Жана азыркы кезде бүт ушул системалары, бюрократиясы, заводдору, аскерий түзүмдөрү бүт баары ушунун үстүнө иштей баштады. Булар системалуу түрдө аз-аздан, акырындык менен, шашпай баарын мындай ишке киргизишет. Жана реалдуу коркунуч Орусияга пайда болот да. Орусияга коркунуч пайда болсо, Орусиянын сателлит деп аталган, баягы вассал деп аталган же жардамчы стратегиялык өнөктөштөр өлкөлөргө каршы дагы ушундай абал түзүлөт. Анын ичинде биз барбыз. Анан бизге каршы өткөн жумаларда 5-6 компанияга каршы кайра санкциялар киргизилди. 3 компанияга, мисалы үчүн АКШ санкция киргизсе, дагы кошумча 2 компанияга Улуу Британия санкциялар киргизди. Бир тараптуу түрдө. Евробиримдиктин баягы ошол өкүлчүлүктөрү негизи бүт Кыргызстанга каршы санкцияларды киргизгенге сунуштап жатат. Бул нерсе бир нече жолу кайталанды. Бул дагы эмнени билдирет? Бул деген ошол заманды биз өтө окшойбуз дегенди билдирет. Кыргызстанга ошол санкциялар келет окшойт, ушул согуштун алкагында. Биз ошол санкцияларда жарым-жартылай Россияга каршы болгондой эмес, бирок бизге сезимдүү түрдө ушундай санкциялар келе турган болду. Бул ушуну билдирет жана биз ошого курс алдык деп айтсак болот да. Албетте акылдуу адамдар алдын алыш керек. Аны кандай экономиканы, кандай жеке турмушту жана жалпы өлкө турмушту кандай даярдаш керек экенин азыр ойлонуш керек. Анан кошумча дагы ошо эгерде Орусия тарапчыл каналдарды алсак, мисалы үчүн Аль Жазираны алсак, жана ошол батышка каршы болуп аткан маалымат булактарды алсак, чыгыш маалымат булактарынын мындай айтуусу боюнча, ошол премьер-министрлер, Жапониянын премьер-министри, мисалы үчүн Германиянын президенти Украинага колдоо сөздөрүн айтса, ошол эле мисалы үчүн башка глобалдык түштүк деп аталган нерсе, глобалдык түштүктүн ичине бүт араб өлкөлөрү кирет.
жана Кытай кирет, жана ошол экватордун тегерегиндеги Түштүк Америка кирет, ошол араб өлкөлөрүнөн сырткары дагы ошол Африка өлкөлөрү кирет. Ушунун баары бүгүнкү күнү батышка өтө каршы көз карашта да. Алардын айтуусу боюнча ушул форумду Орусиясыз өткөргөн бул чоң ката Орусиянын коштоосу менен, катышы менен өткөрүш керек болчу. Ошол өлкөлөрдүн ою боюнча Украина жоготкон территорияларды Орусияга тапшырыш керек. Орусия талап койгондой эле баягы Петербург форумунда дагы ошол коопсуздук боюнча жыйында дагы Путин айтты эле, ошол биз басып алган территорияларды кайтарыш керек, кайтарбасаңар негизи ушундай начар нерселер болот, биз дагы согушасыз деген айткандай болду да. Ал эми ошол түштүк өлкөлөр ошону колдошту, айтышты да. Кантсе да азыркы эгерде тынчтык форумун уюштурсаңар, анда сүйлөшүүлөрдү, переговорлорду өткөргүлө деп, Украина мисалы үчүн жоготкон территорияларын Орусияга калтыргыла деп айтты. Ал эми албетте баягы бул деген батыштардын сөздөрүнө каршы чыкты. Анткени батыштардын сөзү бул деген 91-жылкы чек араларга баарын кайтарыш керек, Орусияны кайра баягы ордуна келтириш керек, Украинанын жерлерин кайтарыш керек деп айтышты. Бүгүнкү күнү эгерде баягы согуш талаасын алсак, мындай согуш талаасында бул аябай мындай кызуу дагы эле согуштар, кагылыштар болуп атат. Бир менен эле согуш кайра уланды, кайра күчөдү. Ошону менен бүгүнкү күнү маалымат боюнча Украинанын аскерий түзүмдөрү жетиштүү түрдө батыш курал менен камсыздандырылды, жана көп участоктарда фронттун Орусиянын кыймылы токтотулду, же болбосо ийгиликтүү кайтарылып, миссия кайтарылып токтотулуп жатат. Бирок ошону менен Орусиянын атакалары азайган жок. Баягыдай эле украиндиктерге оор, абдан украиндиктердин мобилизациялоо маселеси эмгиче толук чечиле элек. Ошон үчүн украиндердин баягы аскерий түзүмдөрүндө көбүнчө ветерандар согушуп жатат, жана алар деген бир нече ротациядан өтпөй тынымсыз согушуп жатышат. Ошондуктан позиция, аскерий күч тараптан Украинанын позициясы алсызыраак, Орусиянын позициясы дагы эле күчтүүрөөк. Бирок жашыруун мындай маалыматтар боюнча, серепчилердин айтуусу боюнча, Орусиянын дагы өзүнүн ушул жөндөмү, аскерий жөндөмү өзүнүн чегине жетип баратат. Аскерий жөндөмү чекке жакындап калды. Ошон үчүн азыр мобилизация кылышка туура келип калат дагы. Бүгүнкү күнү Орусиянын ошол болуп аткан аскерий күчтүн басым кылып аткан көлөмү көбүнчө бул деген баягы жалданма аскерлердин жардамы менен камсыздандырылып жатат. Эгерде байкасак, бүгүнкү серепчилер айтуусу боюнча Орусияда бүт Нигер, Судан, Чад жилдеттери, Непал жилдеттери, Индиядан, Кытайдан, Түндүк Кореядан, ошол жана башка ушул өлкөлөрдөн, Түштүк Америкадан келип жалданма түрдө акчасын алып согушуп жатышат. Бирок албетте акча алуулары көбү жетпей калып атат, анткени аябай катуу кызуу согуш салгылаштын эсебинен жана батыштын куралы колдонгонун эсебинен көп массадагы Орусиянын аскери ошо өлүп жатат. Ошону менен бирге жанакындай эле Орусиянын аскери кичинекей айылдарды, километрдин аркасынан километрин басып кайра эле жылып келатат. Украина толук түрдө, мындай толук кандуу түрдө токтотууларды кээ бир гана участоктордон кыла алды, башка участоктордон ошо мисалы үчүн ошол эле Волчанскдан кайра эле аскерин өткөрүп жатат да. Өткөрүп ошол жерден анан катуу салгылаш болуп кетет. Ошол жаңылыктардын ичинде көптөгөн дүйнөдөгү болгон согуштарга боюнча маалымат басылып калды, дымдырс. Баягы эле Йемен менен АКШ жана Улуу Британия согушу боюнча дымдырс. Ал жерде согуш мындай жалкоо жол менен дагы эле уланып жатат. Ошол эле мисалы үчүн Сауд Аравия менен Йемендин кагылыштары уланууда. Ошол эле жанакы Сириядагы согуш дагы эле уланууда. Ошол эле Ливиядагы согуш уланууда. Ошол эле ЦАР менен ошо бул Борбордук Африкалык Республикасында жана Судан, Чад сөз боюнча Тайвандын тегерегинде чың алуу сакталууда. Ошо бирок ал бүт жаңылыктарды, ал бүт маалыматтарды ошо Швейцариялык форум басып салды информациялык талаада. Анан ошонун менен аркасынан дагы эле эң башкы дүйнөдөгү согуш бул деген Украина менен Орусиянын ортосунда болуп жатат. Андан ары карайлы көрөлү эмне болор экен. Эгерде согуш улана берсе, тактикалык ядердик согушка чейин барып калат окшойт да. Ошондо баягы мен бир видео чыгардым эле, кыргыз жарандары ядердик согуш болсо эмне кылыш керек деген. Ошол видео актуалдуу болуп калат кайра. Андай эмесе тынчтык эле болсун, баары эле чечилсин, эки тараптын адилеттүү өзүнүн баягы жазасын жана пайдасын табышсын адилеттүү түрдө. Анда эмки видеолордон жолугушканча.